ПЧР полимераздык чынжыр реакциясы. Тактап айтканда, адамдын организмдеги вирустун бар экендигин аныктай турган эң так усул. Кыргызстанда аталган тесттин баасы 1300 сомдон 1600 сомго чейин бекитилип, учурда өлкө боюнча бир нече клиникалар ишке ашырып жатышат. Бүгүн болсо мына ушундай жалган анализди жасаган лаборатория Жалал Абадта аныкталды. УКМК Жалал Абад шаарындагы Медикана плюс диагностикалык лабораториясынын жасалма ПЦР тесттин сертификатын сатып жүргөнүн аныктады. Анда илдет жукпагандыгы жана эмдилгени тууралуу жасалма электрондук сертификаттар экени маалымдалды. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакасса адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн жарандарга жасалма ПЦР анализдерин сатып жүрүшкөн. ПЦР тесттин бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин болгондугу такталды. COVID-19 үчүн ПЦР тесттерине муктаж болгондор ПЦР тесттеринен өтпөстөн WhatsApp мессенджер аркылуу Медикана плюс лабораториясынын башкы кеңсесинин кызматкери жаранга авиакассалар жарандардын паспортторунун көчүрмөлөрүн берип тургандыгы аныкталды. Жалал Абад облусунда мындан башка Банецкий, Гемотест жана Аквалаб лабораториялары ПЦР анализдерди текшерет. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу анализдин жыйынтыгы 48 саатка гана жарамдуу болуп эсептелинет. Облустук санэпид көзөмөл кызматынын лабораториясында ПЦР анализдин баасы 800 сомду түзөт. Бирок ал Кыргызстандын ичинде гана жарамдуу. Ошол биринчиден сатылып алынган каражаттарга, андан кийин ошол кеткен убакыт качал деңгээлде эме кетет. Ошол адамдынчы иштеген адамдын. Ошолордун эмеси бүт калькуляциясы чыгарылат дагы. Ошол чыгарылган калькуляциясы ошо территориалдык жана антимонополия менен бекитилет. Ошолордун макулдашып бекитилет, ошондон келип чыккан сумма болуп эсептелет. Жасалма анализдерди сатып жүргөн лабораториянын ачыкталышы боюнча коомчулукта түрдүү пикир пайда болууда. Кээ бири жасалма анализдерди алгандар өзүн өзү алдап жатат дешсе, башкалары мажбур түрдө ушул кадамга барышууда дешет. Болбойт да эми жасалма. Өзүң эле алганың бол. Эми ушул өзүң алып атпайсың, ал өзүң ден соолугуң үчүн аласың да. Жасалмалап тапшыргандарга эми көз карашым терс көз карашта, жасалмалап тапшырбаш керек да. Адам ден соолугу үчүн өзүнүн биринчиден. Ондайга кандай десем, бекер элди кыйнаганы калат да. Алардын бардына закондун негизинде жазалаш керек. Атайын кызматтын маалыматына ылайык ушундай эле схема Базар Коргон районунун Базар Коргон шаарында да аныкталган. Учурда бул коррупциялык схеманын бардык жагдайлары жана башка катышкан адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.